Барыңыздарға кутман күн достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиз. Бүгүн алгач ирет жасагандан чачырап кетпеген, өзүнүн формасын кармаган сырниктердин сырлары менен, рецепти менен бөлүшөмүн. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин караңыздар. Творогго жумурткабызды салып, андан кийин унубузду салабыз. 300 грамм творог ылайыкташтырылган рецепт. Описанияга карап көбөйтүп алсаңыз болот. Андан кийин кум шекерди салып, вилка менен жакшылап эзип чыгабыз. Сөзсүз түрдө творогуңуз чачырап кетпеген, бири-бирине бириккен болуш керек. Ал үчүн измельчительдериңиз болсо, блендерлериңиз болсо, ошону колдонсоңуздар болот. Мен болсо картошка эзгич менен эзип алдым дагы, жумуртка калгандарын салып, ушинтип аралаштырдым. Аралаштырганда камырыңыз бириге баштайт. Видеодо көрсөтүлгөндөй. Бул даяр болду деген сөз. Сөзсүз түрдө колуңузга жабышпаган, формасын кармаган болуш керек. Эгерде творогуңуз суусу көп болсо дагы жакшы окшошпой калат. Ошол себептен творогго ар дайым көңүл бөлүшүңүз керек. Ошол себептен дагы мындай сырники деп аталып калган, ошол себептен деп ойлоп койдум. Себеби дегенде творожный сырдай болуп, сиздин камырыңыз биригип туруш керек да. Андан кийин ушундай кылып куруттай кылып тоголоктоп алабыз. Эч кыйынчылыгы жок. Унубуздан азыраак сээп, формасын даярдайбыз. Эгерде камырыңыз жакшы чыккан болсо, формасын даярдаган эч кандай кыйынчылыгы жок. Бычактын, кашыктын жардамында тегиздеп алабыз дагы. Дагы бир айта кетчү нерсе, өтө ресторандардагыдай бийик кылып албаңыз, алар башкача метод менен бышырат. Ошол себептен бир аз жапысыраак болгон жакшы. Андан кийин азыраак гана май куябыз. Эгерде өтө көп куйсаңыз дагы формасын жоготуп коет. Ошол себептен 3-төн 4төн бышырып, андан кийин дагы азыраак май куюп бышырып алсаңыз өтө жакшы болот. Андан кийин антиперегарный, орусча айтканда сковородка колдонуңуз. Себеби дегенде жөнөкөй болсо түбүнө жабышып кетиши мүмкүн. Ошол себептен ушул сковородкалар өтө жакшы. Ошондой эле жай отто бышырабыз достор. Себеби дегенде отуңуз күчтүү болсо, ичи толук бышпай эле сырты кызарып, жакшы формасын кармабай калат. Ошол себептен аны дагы эске алып коесуз. Бир аз жумшагыраак болушу мүмкүн, кийин бир аз муздагандан кийин формасын жакшы кармап калат. Дагы бир аз май коюп, кийинкисин дагы кууруп алдым. Өтө оңой жасалуу рецепт. Эң негизги сыры бул жерде творогдо экен. Мурун мен жасаганымда творогду жакшы измельчить этпей эле жасай берчүмүн да. Ушундай кылып табага салып кууруганда эле бөлүнүп жакшы формасын кармачу эмес. Бул рецептти мен көпкө издедим. Сиздер менен дагы сөзсүз түрдө бөлүшүп кетүүнү кааладым. Мындан дагы оригинал рецепттер көп болот. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазып, коңгуроо чогуну басып коюңуз. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуз.